Ага деген мынакей улуттук академиянын биздин илим посттор кайрылып атат да. Академиянын айлык акысы боюнчачы мынакей жогорку окуу жайы дейт. Жогорку окуу жайын бүтүп келген биздин жаш окумуштуулар бүгүнкү күндө 9800 сом эле айлык акысын алышат экен да. Академия боюнча орточо айлык акысы 13.000 сом түзөт экен. Мындай айлык акыга жаштар келбейт. Ошондуктан академияда жашы өтүп калгандар көпчүлүктү түзүп жатат дейт. Бул ситуацияны оңдош үчүн айлык акынын жок дегенде 3 эседен жогорултуун суранып жатышат. Бул жөнүндө министр кабинетине да бир нече жолу кайрылышкан экен, бирок маселе чечилбей келгенин билдирип атышат да. Ошондон улам Алмазбек Акынжанович, мен бул тууралуу дагы биздин министр доктор Гүлшаршеновна да кайрылгам да. Ушул маселени бир эске алып коюңуздарчы сураныч. Неге дегенде, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин илимдин кандай десем, биздин илим постторго жакшы шарттар түзүп бербесек, биздин келечегибиз кандай болушун бир гана Кудай билет дегендей. Ошондон улам бул маселени эске алыңыздар сураныч. Дагы айтып кетчү маселе, ошо Тогуз Тору районуна караштуу Тогуз Тору айыл аймагында Дөдөмөл айылында Надисе деген садик бар да. Бүгүнкү күндө ал садиктин өзүнүн имараты жок. 30 бала